Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 28 декабрдагы маалыматына караганда өткөн суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан 1 киши кайтыш болду. Пандемия башталгандан бери жалпы вирустан 2798 киши көз жумду. Өткөн суткада 46 адам COVID-19 вирусун жаңы жуктуруп алганы аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкекте жана Чүйдө катталган. Азыркы учурда өлкө боюнча 589 бейтап коронавирустан дарыланып жатат. Алардын 264 ооруканада болсо 325 медициналык жардамды үйдөн алууда. Өлкөдө COVID-19га каршы 6 түрдүү вакцина акысыз сайылууда. 28 декабрга карата 1 миллион 215 миңден ашуун адам эмдөөдөн өттү. Алардын 1 миллиондон ашууну 2 дозаны тең сайдырышты. Президент Садыр Жапаров КМШ мамлекеттеринин жетекчилеринин бейрасмий жолугушуусуна катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына учуп кетти. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдирип, аны коштоп кеткендердин тизмесин жарыялады. Делегациянын курамына Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев жана Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат коштоп кеткен. Иш-чарага Азербайжандын, Армениянын, Казакстандын президенти жана Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин, Россиянын президенти Владимир Путиндин, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусу күтүлүүдө. Чек арада кырдаалды туруктуу кармоо максатында Кыргызстандын Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев менен Тажикстандын Исфара районунун төрагасы Баховадин Баходирзадо жолукту. Жолугушууда эки тараптын милиция кызматкерлери буга чейинки окуяларды биргелешип иликтөө, чагымчылдык аракеттерди алдын алуу үчүн чараларды көрүү боюнча макулдашканы кабарланды. Албетте, чек арада жакын күндөрү болуп өткөн окуяларды талкуулап, жолдо бараткан автоунааларга таш ыргыткандарды биргелешип иликтөөнү макулдаштык. Айрыкча майрамдын алдында кандайдыр бир абалды курчутуу үчүн терс көрүнүштөр болуп кетпесин деп алдын алуу тууралуу сүйлөштүк. Ал үчүн эки райондун милиция кызматкерлери чогуу аракеттенип турган болду, деди Жоробаев. Эске салсак, 25 декабрда Лейлек районунун Сай аймагынын тушунда Тажикстандын чек арачылары өз бекетинин аймагына миномет жайгаштырганы кабарланган. Ошол эле күнү кечинде Ош Баткен Исфана автожолунун Көкташ айылынын Эки Таш аймагында Тажикстандын 3-4 жараны кыргызстандык автоунааларга таш ыргытканы айтылды. Андан автоунаалар жабыркап, эч ким жаракат алган эмес. Жогорку сот айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдорун жокко чыгаруу боюнча кайрылган Азаттык партиясынын арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу аталган партиядан билдиришти. Буга чейин жогорку сот Клоп медианын айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдору бурмаланганы боюнча жазган арызын канааттандырган эмес. 28 ноябрда Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо өттү. Добуш берүү аягына чыккан учурда БШКнын маалыматтык шайлоо системасы бир өчүп күйүп, жыйынтыкта башаламандык жаралган. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун өкүлдөрү муну көз боемочулук деп шайлоону жокко чыгарууну талап кылышкан. Ал эми өлкө башчы Садыр Жапаров Борбордук шайлоо комиссиясы жана Улуттук коопсуздук комитет система техникалык адистердин катасынан улам бузулганын, ал шайлоо жыйынтыгына таасир этпегенин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандагы бир мандаттуу 33 шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын бекитти. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын 27 декабрдагы жыйынында белгилүү болду. Баарына каршы көп добуш берилген 1-май жана Свердлов округдарындагы добуш берүүнүн жыйынтыгын БШК жараксыз деп тапты. Бул округдарда 2022 жылдын 27 февралында кайра шайлоо өтөт. Ошондой эле Чүй Токмок округундагы добуш берүүнүн жыйынтыгы бекитиле элек. Бул округдан алдыга чыккан Медербек Сакараевдин Казакстандын жараны экени аныкталгандан кийин БШК анын талапкерлигин четке каккан. Буга макул болбогон Сакараев сотко кайрылган. Учурда анын арызы жогорку соттун кароосунда. БШК 27 декабрдагы жыйынында 1-май жана Свердлов округдарындагы кайра шайлоо өткөрүүнү 27 февралга белгиледи. Аны өткөрүүгө 18,5 миң сомго жакын каражат сарпталат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Анын ичинде 6,200 сомдон ашыгырагы БШКнын чыгымдары, калган 12,200 сомдон ашыгы округдарга бөлүнөрү көрсөтүлгөн. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1-май жана Свердлов бир мандаттуу округдарында баарына каршы добуш берген
бергендер көп болгон. Мыйзамга ылайык мындай учурда кайрадан шайлоо жарыяланат. 7-чакырылышта 90 депутат болот. Анын 54-ü партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтардан шайланат. Ички иштер министрликтин маалыматы боюнча 2021-жылдын 11 айында Пакистандын жарандарына карата 63 кылмыш катталган. Алардын көбү уурулук жана алдамчылык менен байланыштуу. Бул тууралуу 27 декабрда өлкө аймагында чет элдик студенттердин коопсуздугуна байланыштуу өткөн кеңешмеде айтылды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда 30,5 миңден ашуун чет элдик билим алаарын белгиледи. Республиканын аймагында 30,501 чет өлкөлүк жаран билим алууда. Анын ичинен 9,285 жаран Пакистан жана 13,404 жаран Индиядан келген. Алар биздин жергебизде мейман, эл ортосундагы достуктун көпүрөсү. Ар бир студент мыкты билим гана албастан өлкө тууралуу жакшы пикирде калуусун каалайт элек. Мен министрлер кабинетинде чет элдик студенттерге өзгөчө камкордук көрүү жана жагымдуу шарттарды уюштуруу маселелери боюнча кеңешме өткөрүүнү тапшырдым деген Байсалов. Жыйында жогорку окуу жайлардын жетекчилиги жана укук коргоо органдары тарабынан алдын алуу иш-чараларын, ошондой эле чет элдик жарандардын республикада жүрүү тартиби боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтүү милдети айтылды. Ушул жылдын башынан бери Кыргызстанда 1862 үй бүлөлүк зомбулук фактысы ички иштер органдарында расмий катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 55 фактыга азыраак. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков министрлер кабинетинин жыйынында айтты. Ички иштер министрликтин басма сөз кызматы 27 декабрда тараткан маалыматына караганда, жыл ичинде өлкө аймагында милициянын 50 кабыл алуу пункттары иштеп, 25 миңдей жаран менен жолугушууларды өткөргөн. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери 7 миңдей жана арыздарды карашты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аялдардын укуктарына арналган жыйында Кыргызстанда үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зордук зомбулук маселеси оор экенин билдирген. Анын маалыматы боюнча быйыл алгачкы 7 айда 8405 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Өткөн жылы 7 айда 6060 окуя болгон. Ички иштер органдары быйыл 7316 убактылуу коргоо ордер берген. Бул 2020 жылдын 7 айына салыштырмалуу 1179-га көп. Жалал Абад шаарында 500дөй баланын катышуусунда мэрдин балатысы өттү. Ага кала башчысы Эрнестбек Ормоков жана Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Нуртилек Орозбаев катышты. Мэрдин балаты майрамында мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон, камкорчулугунан ажыраган жана окууда ийгилик жараткан балдарга белектер тапшырылды. Балаты майрамы Барпы драм театрынын актерлору тарабынан даярдалган Сыйкырчы кемпир аталышындагы сахналаштырылган жомок менен башталды. Жыл сайын өтүүчү Жалал Абад шаарынын мэринин жаңы жылдык балаты майрамында куттуктоо сөз сүйлөгөн кала башчысы Эрнестбек Ормоков балдарга бактылуу балалык жана окууларында ийгиликтерди каалап белектерин тапшырды. Бүгүн Жалал Абад шаарында аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына, ошондой эле томолой жетим балдардын баардыгын чакырып келип, өзүбүздүн белек бечкектерибизди берип, аны менен биргеликте концерттик программаларды уюштуруп, жомок дүйнөсүндөгү каармандардын ролун аткарып, маданият тармагындагы кызматкерлер ушундай жакшы маанайда тартуулап жатабыз. Эми өзгөчөлүгү биз белектерди жакшысын ар бирине жеткиликтүү кылып берип атабыз да. Эми жаңы жыл ушул балдарыбызга ден соолук берсин, өмүр берсин. Анан окууларында ийгилик тилеп кетем. Мэрдин колунан белек алган небересинин кубанычын тең бөлүшкөн Марипа Турдалиева мындай иш-чаралардын өтүп туруусу балдар үчүн жакшы өбөлгө болоорун айтат. Бүгүн биз неберем экөөбүз ушул Жалал Абадтын мэриясынын ачылган ёлкага келдик. Ушул жааматтын атынан баардыгыңарга рахмат айтам. Мэриянын небеси иштеп аткандарына. Жаңы жыл аябай көңүлдүү өттү, аябай сонун болду, балдардын маанайлары аябай көтөрүлдү. Аз да болсо белектерди алдык, рахмат. Жаңы жылда жаңы ийгиликтерге жетишели, эл журтубуз менен кошо болойлу, балдарыбыз өнө берсин, өсө берсин, Кыргызстан өнүксүн. Кыргызстанды өнүктүргөн ушу жаштар баардыгы ден соолукта болуп, акыл эси менен өнө берсин. Майрамдын экинчи бөлүгүндө наристелер жаңы жылдык балатын айланып, кала башчысы менен бийлеп сүрөткө түшүштү. Ал эми майрамга келе албаган ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга үйлөрүнө барып белектер тапшырылды. Жалал Абад шаарынын мэринин ёлкасына шаарда жашаган
аз камсыз болгон үй бүлөлөр, ошондой эле ата энесинин экөөнөн тең же болбосо бирөөсүнөн ажыраган, аталары ЧАЭСтен, Баткенден, апрель-июнь Когалаңда каза болгон, жаракат болгон ата энелердин балдары келип катышып отурат. Жалпысынан биздин эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын каттоосунда турган 190 балага бүгүн майрамдык кече тартууланып, ошондой эле белектер мэр тарабынан берилди. Анча мынча жанагы майыптыгы бар болгон балдарыбыз келе албай калгандарга биз үйүнө жеткирип беребиз. Белгилей кетсек, аталган майрамга жергиликтүү бюджеттен 465 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.